бул жерде 16 квартиралуу 2 этаж үй бар экен. Ошол 2 этаж үйдүн жашоочулары жазыптыр, биздин эшиктин астынан септик касып алды депчи. Анан келсек, чын эле 1 метр аралыкта үйдөн септик касып алыптыр. Норма боюнча 5 метрден алысыраак болуш керек септик, биринчиден. Анан экинчиден эч кандай уруксаттары жок. Бул жерде жанагы жер астындагы суунун деңгээли эмеде 2 метрде экен да. Септикти 2 метрге касып алган. Анын жанынан 4 метр наракта кудук касып алган. Анан бул коркунуч туудурат да. Септиктеги суу барып, салкындуу суу барып туруп, тиги сууга кошулуп, баягы элдердин өмүрүнө зыян алып келиши мүмкүн да. Ар кандай бактериялар бар, ар кандай жугуч оорулар жугузуп алышы мүмкүн. Бул ат башынын эң чоң көйгөйү экен да. Бул жерде канализация жок экен, водопровод да жок экен. Септик керек, суу керек, сууну үйдүн ичинен касып алышты, тоже өзү билемдик менен касып алган. Септикти болсо жанагынтип касып алган. Эми чара, биз закон чегинде чара көрүшүбүз керек. Септикти жаптырабыз. Бирок элдер аябай возмущаться этип атат. Кантип септиги жок жашайбыз, биз эмне кылабыз депчи. Бирок нормага туура келбесе, кудук менен септик бир жерде касылып, алардын өмүрүнө коркунуч туулуп атса, биз закон чегинде иш алып барабыз, предписание беребиз. Если жаппаса, анда чара көрүп жаптырабыз.